Китептин ачып барагын, билим алгын каралдым, ишен ичин актап элиңдин керегине, жарагын. Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым? Биз бүгүн математика сабагын баштайбыз. Ар дайым ата энебиз менен бирге бололу. Бүгүнкү сабактагы маанайыңар көрүп турган күндөй ачык болсун. Сабакты даярдаган Эсенкул Карасартов атындагы орто мектебинин башталгыч класстарынын мугалими Молдокунова Нурзат Иманбековна. Биз алгач сабакты баштадан мурда алтын эреже менен таанышып алалы. Колубузду бат-баттан жууйбуз, активдүү болобуз, тапшырма аткарабыз. Белгиле балдар, биз бүгүн өзүн баалоо боюнча таанышалы. Силер экранда көрүп тургандай билимин баалоо же болбосо ардак дептерди көрүп турасыңар. Бул ардак дептердин ичи баалоо менен жүргүзүлөт. Силер көрүп турган ардак дептердин ичи мындай өзүңөрдүн атыңар жазылган ардак дептер. Силер бүгүнкү сабакка кандай жооп бергениңерди мына ушул ардак дептер аркылуу баалоо жүргүзөм. Андыктан активдүү бололу. Сабакта өзүн өзү баалоо. Жашылың эң жакшы түшүндүм. Кызыл түшүнө албай кыйналдым. Сарыың түшүндүм, кыйынчылык болду. Эгерде сабакты жакшы түшүнсөң, жашыл белгини көргөзөсүң. Кичине кыйналсаң сары белгини, ал эми сабактан түшүнө албасаң кызыл белгини көргөзөсүңөр. Бул өзүн өзү баалоо жүргүзүү деп аталат. Урматтуу окуучулар, андыктан көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы сааттар, убакытты аныктоо. Биз сабактын максаты менен таанышып алалы. Саат жөнүндө түшүнүк алышат, китепте берилген мисалдарды аткарышат, убакытты туура пайдаланууга аракет кылышат. Бул саатты биз жашообузда колдонобуз. Себеби саат жашоого мүмкүн эмес. Эгерде саатты карабай калсак, биз убакытты кандай өтүп кеткенин же убакыттан уттурган болобуз. Мисалы, уктап калсак, биз сабактан кечигебиз. Мына ушундай жашоодогу көп нерселерге саат жардамга келет. Эми биз саат менен таанышалы. Экранды жакшылап карап тургула. Жебелери көрсөтүлгөн жебелерди карагыла. Биринчиси минута, кийинкиси саат, кийинки көрсөтүлгөн жебе секунда экен. Эми кийинкиси циферблат. Мына ушундай саат менен таанышууну жүргүздүк. Келгиле эми көрүп тургандай саатты айталы. Саат азыр канчага келиптир? Саат 5ке келиптир. Минутасы болсо 5. Мына саат 5тен 5 минута өттү. Силер дагы чоңойгондо мындан да саат жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Маалымат катары айта кетейин, бир сутканын ичинде сааттын жебеси циферблатты 2 жолу айланып чыгат. Сааттын жебеси балдар байкагыла солдон оңго карай айланат. Дагы бир жолу кайталайм, сааттын жебеси солдон оңго карай айланат. Балдар, бир суткада 24 саат бар, ал эми 1 саатта 60 минута бар. 60 минута өттү деген сөздү уксаңар, анда силер 1 саат өтүптүр деп эсептесеңер болот. Кийинки маалымат убакытты саатка карап билүү. Сүрөттөрдү карайбыз. Алгач биринчи сүрөттү карайбыз.
бардыгы толук тоголок болуп турат. Демек бул 60 минутта өттү. Башкача айтканда 1 саат өттү. Ал эми экинчи сүрөттө карагыла. Бул жарымы гана боюлуп турат. Демек бул жарым саат болду. Башкача айтканда 30 минутта. Түшүндүкпү балдар? Кийинки ой жүгүрткөлөчү балдар кана. Дем алыш күнү Айбек менен Асан шахмат ойноо үчүн саат 8-де жолугушмай болушту. Айбек эрте туруп досун күтүп отурду. Бирок досун жарым саат күттү. Асан кечигип келбей атты. Келбегенин билүү үчүн Айбек ага телефон чалды. Көрсө, Асан кечки 8-ге келем деген экен. Айбек болсо эртең мененки саат 8 деп ойлоптур. Көрдүңөрбү балдар? Убакытты туура аныктап алуу керек экен көрсө. Эртең мененки саат 8, 8:00, эми кечки саат 8, 20:00. Биз балдар биз дагы билип алалы. Демек биз бүгүн саат жөнүндө маалымат алдык. Саат жөнүндө маалыматты мындан кийинки сабакта дагы түшүнөбүз, кеңири маалымат алабыз. Бүгүнкү сабакка ким активдүү катышса, бардык окуучуларга ийгилик каалайм. Биз кийинки сабакта амандыкта кезигели. Баарыңарга мына бул менден белек болсун. Көрүшкөнчө.